Саламатсыздарбы? Окуучулардын келечектеги кесиптерин сүрөттөрүн алмаштыруу үчүн WhatsApp'ка киресиздер дагы. WhatsApp'тан сохранить картинку как деп загрузкага жүктөп аласыздар. Мен окуучулар мага жөнөткөн сүрөттөрдү жүктөп алдым. Сохранить картинку как деп туруп жүктөп аласыздар. Андан кийин сиздер Google'га киресиздер. Google'га кирип, бул жактан стюардессалардын формасын карап туруп сүрөтүн жүктөйсүздөр. Молодой МВД деп туруп алайын мен. Бул жактан өйдөгө чыгарып, мен мына сүрөттү алайын. Бул жактан дагы ушул сүрөттү алып, биз галереяга сактап алабыз. Сактап коебуз. Андан бул жакка кирип, FaceApp деп жазабыз. FaceWiper деп жазабыз. Андан бул жакка киребиз. Бул жакка киргенибизден кийин экранды мына өйдөгө сүрсөк, мындай жер чыгат. Ушул жерде сүрөттүн жүзүн алмаштыруу деген. Шуну басабыз. Сүрөттүн жүзүн алмаштыруу деген басабыз. Бул жерди кааласаңыздар английский, кыргызский которуп алсаңыз да болот. Муну басканыбыздан кийин бул жерге сүрөтүбүздү кошобуз. Загрузкадагы мына окуучунун сүрөтүн кошойлу. Открыть. Андан кийин бул жакка өзгөртүлө турган сүрөттү кошобуз. Мына стюардесса болом деген кыз эле. Муну кошобуз. Андан кийин мына жүздү алмаштырууну баштаңыз дегенди баштайбыз. Эми бул жерде мына төмөн жакта мына загрузка бар. Загрузкага түшөбүз. Көчүрүп алабыз. Андан кийин кийинки окуучунун сүрөтүн дагы басабыз. Басып туруп бул окуучуну койдум. Открыть. Эми бул жактан чекте будущий кесиби мына МВД болом дегенден бул жакты койдук. Эми өйдөгө жүздү алмаштыруу. Бул жерде мына кредиттер 6 деп турат. Мынакей биздин окуучубуз алмашты. Эми мына жакта загрузканы басабыз. Биз жаңы ачканыбызда, FaceWiper ачканда 6 кредит берилет экен. 6 кредитке 6 сүрөт жасап алсак болот экен. Андан кийин биз бизге жүктөлгөн сүрөттү печатка берип айдап алабыз. Быстрый доступ, загрузка. Ушуну эле биз принтерден айдап чыгарып алабыз. Печать. Кайсы өлчөмдө керек болсо, ошону тандап алып, принтерден айдап чыгарып, окуучуларга алып келип көрсөтсөңүз болот.